Рахмат. Салам алейкум. Урматтуу төраға, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Акылбек Өксөнбекович, бул мыйзам өзүңүз азыр айтып кеттиңиз. Бирок бизде Кудайга шүгүр 403 миллиард, жакында 413 миллиардка алып келебиз деп атасыз да. Эми туура баардыгы айтып атат, мындай болуп атат, тиңдей болуп атат. Бул мурдагы иштердин баары уланып келе атат да. Азыр биз жабык казанды ачкан атабыз. Бул деген сөз эртең Кыргызстандын жараны же болбосо башка жаранбы ушул жерден үй бүлөсүндө чыр болбойт же башка болбойт деп эч ким буга кепилдик бере албайт. Эми туура динди аралаштырбайлы, башканы аралаштырбайлы, баары бир адамга зыян келип атат да. Пайда да келип атат дейсиз, зыяны да бар да. Ушул жагында караганда пайдасынан зыяны көбүрөөк болот. Бир инсандын көз жашы же болбосо башка немеси акса, ошол үй бүлөдө тынчтык кетсе, мамлекет бул бир үй бүлөдөн жаралат. Үй бүлөдө тынчтык болсо, ошол айыл өкмөт райондо, облус, республикада тынчтык болот дейт. Мен бул мыйзамга каршымын. Себеби эмне себептен? Биз балким башка нерседен үнөмдөйлү, жумушчу орундарды түзөйлү. Азыр мына жакшы шарттар түзүлүп атат. Башка мамлекеттер менен өзүңүз жакшы айтып кеткен жана маселелерди колдоого алайлы. Эми казино, оюн шок, башка нерселер илгертен бул зыян алып келген, элдерге да зыян алып келген. Ошондуктан буну балким бир ойлонуп көрөсүздөр. Биздин жарандарга зыян алып келбейт деп сиздерге мыйзам алып келип берип атабыз да. Кыргыздын жарандары сиздерди шайлап, сиздердин макулдугуңуз менен президент бизди шайлады. Кыргыздардын жарандарын ойлонсун депчи. Жалпы ааламдагы жарандардын баарын ойлойбуз десек, анда сиздики туура. Бирок жалпы Кыргызстандын жарандарын ойлоп атканда оюңузду мен бөлүшө албайм. Бул биринчисинен. Экинчисинен, ферула дегенде азыр сиз өстүрүп атасыз, мен да кызыгып атам баарына. Фармацевтикада да колдонсо болот экен, легкий наркотик жасаса да болот экен. Анда феруланы дагы жабайлы да. Өстүрбөйлү да анда бир жери болот, зыян алып келет экен, бир жери пайда болот, анда болбойт экен деген болбойт. Анда принципти до конца кармайлы да. Зыян алып келе турган аракты саттырбайлы. Ферула менен иштебейли. Эчтеке кылбайлы анда. Эгер инсанга зыян келсе, зыян келген нерседен кайтышыбыз керек. Эгер сиз айткан нерсе туура болсо, анда биз кайтабыз. Тибетте монахтар бар, эчтеке кылбайт. Күндүн нуру менен анан суу ичип коюп эле отура берет экен. Анда ошондой кылайлы. Зыян алып келбейли эч кимге. Иштебей эле коелу анда. Эми үнөмдөөчү жерлер болсо үнөмдөсөк болот. Бул маселени мына эми депутаттар өздөрү 10 секунд. Ар ким өзүнүн жүрөгүнөн менен акылдашып добуш берет. Мен айтайын дегеним, үнөмдөсө болот да. Үнөмдөөчү эгер мүмкүнчүлүк болуп калса. Туура. Расходтон дагы үнөмдөгөн аракет кылып атабыз, доходту да көтөргөнгө аракет кылып атабыз. Эки жагын тең колубуздан келген ишти жасап атабыз. Балким кемчилик кетип атса керек, кемчиликсиз баары бир өкмөт болбойт экен, иштеп аткандан кийин. Биз мындан ары дагы аракет кыла беребиз.